Assalamu alaikum, урматтуу көкбөрүчүлөр, көкбөрү көрөрмандары. Биз Кыргызстан улакчылары азыр Кытай жергесиндебиз. Келгенибизге бир 4-5 күн болуп калды. Кытайдагы жана Гара улакка келгенбиз. Азыр биз оюндар эртең башталат. Кудай буйрса биз азыр ушу машыгуунун алдындабыз. Биякта оюндардын эрежеси боюнча 8 гана оюнчулар ойнойт экен. Биз 11 бала келгенбиз азыр учурда. Анан бияка 8 бала биз жаштарды алып келдик. Ошондой эле Ильяс байке, Эрлан Төлөбеков, мен азыр ошо тренерлик милдетти аткарып атабыз. Өзүңүздөр билгендей, буга чейин биздин Көкбөрү федерациясы ушу жааматы менен ушу Кытай жергесине келип, ушундай оюндар, эки өлкөнүн ортосундагы оюндарды өнүктүрүп, сүйлөшүү, макулдашуулар болуп кетти. Ошонун натыйжасында биз бүгүн ушул жердебиз. Кытайда азыр 8 команда болду. Оюндар ушу мына эртең башталганы турат. Бүгүн кечинде Кудай буйрса жана Чучулак Жеребекке кармайбыз. Бизден азыр Кыргызстандан бир команда келди, жаштар. Казакстандан бир команда келди, Өзбекстандан бир команда, анан ушу Кытай жеринен 5 команда чыга турган болду. Биз азыр 2 тренировка өткөрдүк, буйрса аттарды бияктан алдык, ушу Кыргыз Кытай элинен. Биз бүгүнкү күндө азыр биякта эреже боюнча Гара деп ушу бияктын улагын тарткан атабыз. Биздегидей тайгазан эмес, бул өйдө жака жана өйдө сеткага салат экенбиз. Улактын салмактары болсо азыр 14 килодан 12 килодан 14 килога чейин экен. Эрежелери бир аз биздикинен бир аз бөлөкчөлөк. Бирок азыр эми биз ат үстүндө жүргөндөн кийин бат эле өздөштүрүп атабыз буйрса. Ошондой эле биздин Кыргызстан Көкбөрү федерациясы Жунушали Франис байкебизге жана ошондой эле ошонун командасына терең ыраазычылык билдирет элек. Анткени ушу Көкбөрү биздин Көкбөрү улуттук оюнубузду өнүктүрүш үчүн ушу ар кайсы мамлекеттерге барып, федерация ачып, ошондой эле Америкага чейин барып ушул федерация биздин оюнду өнүктүрүш үчүн иш алып барып жатышат. Анан бул оюн тууралуу айта кетсек, биз бүгүнкү күндө бияктын Гара улагын ушу тарткан атабыз. Ошо эртеңден Кудай буйрса 2026 көчмөндөр оюну ушу биздин жер Кыргызстанда болот. Ошо Кыргызстанга дагы ошо Кытай жергесинен бир команда барган атат. Ошо биздин байкелер менен сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Биз бу жерге келгенибиздин себеби утуш эмес. Биз келип ушул жерге бир жакшы оюн көргөзүп, жакшы бир элге бир жакшы маанай, жакшы бир майрам тартуулаганы келдик. Биздин максат бул жерде жеңипке түшмес, катышып жакшы оюн көргөзүп кетүүгө келгенбиз да. Анан ушу жалпы Кыргызстан көкбөрүчүлөрүнүн атынан ушу Кытай жергесиндеги кыргыз бир туугандарыбызга абдан терең ыраазычылык айтабыз. Ушу биз келгенден бери алыстан бир 2,5-3 миң километрден бери келип, Биз турган жерден жагышкан алыстыгыбыз 2000 километр. Алыстан келдик. 2000 километр алыстан келдиңизби? 1700 километр жолду тамамдап, ушул жерге бетме бет көрүшүүгө келдик. Атайын биздин көкбөрүчүлөрдү көрөбүз деп келип атышат, сыйларын көргөзүп атышат. Кымызын, этин жана ошондой эле сыйын абдан бизге көргөзүп атышат. Ушу кыргыз элине да, ушу кытайлык кыргыз туугандарыбызга дагы жалпы ушу Кыргыз Көкбөрү федерациясынын атынан чоң салам, чоң ыраазычылык.